Assalamu alaikum. Урматтуу Бишкек кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Кезек эми сиздер сураган Цельнометаллический Maxi база, средний база 1-2 каттуу грузовой пассажир спринтерлердин бүгүнкү күндөгү баларын билебиз. Учетто коюлган трассада жүргөнү, свежий перегон келгени баарын тартабыз. Средний пассажир, грузовой пассажир. Анан термо будкасы менен 9 кат тургандар дагы бар. Volkswagen Crafter ошол сыяктуу свежий перегондорду дагы тартабыз. Видеону аягына чейин көрүп туруңуздар. Бүгүн 5 сентябрь 2021 жыл. Maxi база 1 каттуу грузовой спринтер 98 жылкы 2.9 TDI механика $6800. Дөңгөлөктөрү кышкы. Грузовой 9 кат Volkswagen Crafter 2007 жылкы. Термо холодильниги бар үстүндө. 2007 жылкы, көлөмү 2.5, механика 6 ступка, баасы $16500. Дөңгөлөктөрү жайкы. Бул жерде дагы бир 9 кат грузовой спринтер эмес, Volkswagen Crafter турат. 9 кат Россиядан келген, учетту азыр транзит номерде турат, учеттан чыгарып. Жылы 2010, 2.5 механика, баасы 750 000 сом. Ассаламу алейкум, Бишкек кабар. Алейкум ассалам. Биздин көрүүчүлөрүбүз бул жакта бар экен. Бишкек кабарды тааныйт экен, ар дайым көрүп турушат. Сиздер азыр Бишкек кабар YouTube каналын көрүп жатасыздар. Биз аркылуу Бишкек унаа базарындагы бардык унаалардын маркаларын билсеңиздер болот. Биз мындан кийин ушунун жанында турган дагы бир Цельнометаллический грузовой 1 каттуу Maxi база спринтер 316 CDI 2005 жылкы 2.7 $10800 номер бар. Dokuz kat dagы бир грузовой спринтер 98 жылкы, көлөмү 2.9, механика $6800 срочно. Дөңгөлөктөрү кышкы. Артыңкы 2 дөңгөлөгү жаңы салыныптыр. Кышкы дөңгөлөктөр трассага, линияга даяр. Sprinter Rex 313 2014 жылкы, көлөмү 2.2, механика, баасы $14000. Бунда термо холодильник жок, жоңгона Maxi база Цельнометаллический 1 каттуу Sprinter 313. Бизден алыстабай туруңуздар, жалаң гана ушундай эмес, мындай будкаларда кошуп тартабыз, пассажирскийлерди тартабыз, алыстабай туруңуздар. Бул жакта 310 спринтер пассажир Maxi база 1 каттуу 99 жылкы, көлөмү 3 TDI, баасы $4500. Салонну бул жердеги 2-3 отуруштарды алып коюптур. Үстүндө 2 люк бар. Ondan keyinki bul жерде дагы бир пассажир 1 каттуу Maxi база 2000 жылы чыккан, көлөмү 3, механика, расход 910 дейт, баасы $6800. Kaç kanal? Ökam kaç kanal? Бишкек кабар. Бишкек кабарды көрүп туруңуздар. Бишкек базардагы машиналардын баарын билет. Биз аркылуу баларын билип турсаңыздар болот. Жылы 99, 2.9 TDI механика. Обмен бар экен. Ушул 2 номерге чаласыздар. Азыр эсинен сурап көрөбүз. Мунун баасы канча болот экен мунун спринтерден? Bilmedim ben sıra. Эси жокпу? Баасы канча болот мунун? 430 000 сом дейт.
Maxi Baza 1 каттуу пассажирский спринтер 2001 жылкы, көлөмү 2 CDI. Алдыңғы терезелерinde көрегілі тірішіне кетіп қалыптыр. Басы $6,500 деді. 2 люк бар. Спринтер 9 кат грузов пассажир 97 жылқы, көлемі 3, механика, басы 600.000 сом. 97 жылқы грузов пассажир 9 кат көк түсті. Bir люк бар екен. Грузов пассажир. Цельнометаллический спринтер средний база. Грузовой 2001 жылқы, 2 механика 311. Ну, басы қанша отады? Басы 6,5 сұрап. 6,5, қайсы номерге çalış керек? 990, 990, 902. Цельнометаллический средний база, грузовой спринтер. Басы 6,5. 2 каттуу грузо, 2 каттуу пассажир екен. 2003 жылқы, 2 GT Sedan, механика, кондиционері бар. Эшіктері автоматтық түрде açылады екен. Артқы эшіктері 2 печкасы бар. Басы $11,000. Третий эшігі автоматтық түрде өзі açылып жабылады екен. Бұл жерде дағы бір 9 кат пассажир спринтер Россиядан келіп тұр. 212.000 км жүрген. Жылы 2007 жылқы, көлемі 2 Sedan. $8,500. Алдыңғы терезесінде трешина кетіп қалған. Дөңгелектері, протектері жақсы. Бұл жақта дағы бір пассажир спринтер 313 моторы. Maxi Baza 1 каттуу 2002 жылқы, механика, вариант бар екен. $6,800. Бұл 2 ама екен? 2 люк бар. Бұл жерде көріп тұрасыздар. Средний база, грузов пассажир, спринтер 96 жылқы, 2-3, механика $7,500. Спринтер Rex, грузов пассажир 1 каттуу 2007 жылқы, 2 турбина автомат. Басы $11,000. 2 номері бар. Бүт комплектация, мультирыл. Пробег қанша қалды? Мектен өзгеріш керек. Мультирылдар қышында атты. 217 дейін. Шықты азыра. 298.000 км. Жүрген Бишкек Хабар YouTube каналы. Ардайым Бишкек базардағы машиналардың баларын білет. Бұл жерде дағы бір Maxi Baza цельнометаллический грузовой 1 каттуу 275.000 км жүрген. Жылы 2004, көлемі 2 Sedan мотор. Басы $7,000. Варианты бар екен. Қандай варианттар бар бұға? Түрлі вариант бар. Түрлі варианттар ғана. Жер участоктан баштап машинаның любой түрі. Варианттар бар екен. Бұл жақта дағы бір 9 катты Rex қызыл түсті. 2006 жылқы, 2 GT. Басы $650,000 сом деді. Грузов пассажир 9 кат.
Dostlar, bu жерде дагы bir пассажир Maxi Baza бир каптуу Sprinter Россиядан келип тур. Номери учеттон чыккан. Азыркы учурда транзит номерде экен. Жылы 2004-2007. Баасы $8500. Анын жанында дагы бир Россиядан келген, бирок учеттон чыккан эмес. 9 кат 2010 жылкы көлөмү 2 Сидай механика. Обмен бар екен, баасы $8500. Ошол номерге чаласыздар. О, грузовой да, грузовой пассажир бу. Грузовой, да? Sprinter 413, грузовой 470 000 км жүргөн. Жылы 2010 2 Сидай механика. 2 номери бар. Баасы канча болот? 8,5. Hazır артынан көрөлү, 9 кат. Достар, бул жерде цельнометаллический грузовой Sprinter 1 каттуу автоунаасы тез арада срочно сатылат экен. Арзан баада чыгып калды. Сиздерге сунуштайбыз. Алам деп жүргөндөр болсо, номерге чалыңыздар дагы сүйлөшүп көрүңүздөр. Жылы 2000 көлөмү 2 механика. Мына ушул номерге чалса болот. Баасы канча болот? Срочно болсо. Срочно $5,500. 5,5 мың. Берип аласызбы же айтылышыбы? Айтылышы. Мынакта спальныйдагы бар дейт, азыр спальныйдагы көрсөтөлү. Дөңгөлөктөрү кышкы экен. Мына жакта ушундай бир кишиге кенен эс алып кеткенге орындык бар экен. Пробег 219 000 км жүргөн. Коробка механика, дөңгөлөктөрү кышкы. Срочно $5,500 сүйлөшөбүз дейт. Номерге чалыңыздар дагы, сүйлөшүп көрүңүздөр. Кагазда бир эле номериңиз көрүндү. Ошолорго чалыш керекпи? WhatsApp'тагы бар экен. Номерге чалыңыздар дагы, сүйлөшүңүздөр.